İçinde bizden çıkaratan burada neden Ukrayna'dan gelgende 10%, hani 5%, 1% diyor gerçi. Ama biz 10% algandan korkup 1% nimeni jasatıyoruz. Ama hazır PT'si de yok, DCT de yok. Hazır bizimkiler çıkaratan hiç kanday prosentin jasabay işte kesin. O. Ana aile yok, şunu alıp koşatıyoruz. Maga bunun sastavını üretken jana vraç. Men özüm oyman taap çargan jokmун муну. Канча количество, канча тетрацикилин, канча синтамицин кош керегин, ошо кишинин берген рецепти менен жасайм да. Бирок чындап күчтүү, Анан мынакей эми ошонучу мен ойлойм да, ошону эле көп эле кылып жасап жанагы женский клиникаларга барсаңар каңырсыктым эле, шашлык кыйкалагандай кылып кыйкалап, шашлыктан го жакшынакай чыгат, аяктардын сасыгын айтпа. Жанагы иттин өлгөндөй эле сасык жыт. Там чыдап отура албайсың. Түтүн. Күйгүзөбөт. ооба. Эми аялдарды живой телону кыйкалап атат, ошондон көрөкчөчү ушул тампондон койсо сонун аягат экен го. Жана Карагалтадагы Нарпаша деген түшүндү ошо. Түшүнүп анан кийин туугандары келсе, же жакшы тааныштары келсе, же деп мага чалып калат да, же как ваш здоровье, как вы там. Ал врач да Карагалтадагы. Врач Сизге жөнөтөт. Аябай славится экен, мыкты врач. Анан кийин ошол чакырат. Ошо звонить эткенде эле мен түшүнөм. Ладно, келем деп коем. Анан кийин кичине салып алып жанагыдан алып барып берем, ошо бир порция жеткендей кылчы. Анан ошону менен көрүп атыр да, күнүгө салып атат, күнүгө кандай движение болот көрүп атат. Түшүнүңүзбү? Анан мен айттым да, ушу кыйкалабайлы, ушуну менен эле аяктырып койсок, ана доктурлар, ушуну күйгүзбөй эле. Кистаны күйгүзөт да. Иә. Кистаны күйгүзүшөт да. Күйгүзөт о. Вот ошону күйгүзбөй эле ушу дары менен эле кистаны эме менен, тампон менен эле, ушуну тампон менен эле аяктырып койсо болобу? Ошо синтомицин табыш бизге аябай кыйын болуп атат. Аябай кыйынчылык менен табабыз. Алла Таала бир оорун жаратаардан мурун анын шыпасын жаратып атат да. Эми ошо да Кайсы бир оорунун, кайсы бир жерде бир чөп же бир жаныбар жүрөт да. Ошону эле билип, ошону жигиркенбей, ошону сырасы биле албайт да. ошол эле ошол чөптү берип койсо мисалы туберкулездун бир чөбү бар, же болбосо бир жерде бир майы бардыр. Ошону эле берип койсо айыгып кетет да. Туурабы? Эми адамзат кылымдардан бери ушинтип эле дарыланып келген, биздики жокеттик заман болгон, тынбай согушта жүргөн, ошо согушта деле Куданын күттүгүнү жарадаалар болгон дарылап келген да, туурабы? Даже жетишкен эмес согуш жылдарында, ошо согуш жылдарында деле ошо. Жок, кийин андан мурунку мына 19-кылымда кыргыз бир тынч жашаган учур аз эле болду да, кыргыз дайыма согушуп келет баягы.